Анан көрүнбөгөн энергиядан көрүнө энергия пайда болду. Кыргыз жерге биринчи пайда болгон. Адам ата өзү кыргыз. Себеби адам деп бизде айтат, адам болчу деп. Орустар да айтып атат, Адам и Ева депчи мисалга. Башка улут да айтып атат, Адам ата биздин тегибиз деп. А башка улуттар бирин таксыр деп атпайбы? Таксыр деп, же пенде, же человек деп. А бизде гана адам болчу деп атпайбы? Анысы кандай ошол кыргыз биринчи дүйнөгө жаралган. Табиятка эгиз кылып кыргызды жараткан. Ошондуктан табияттын ээси да кыргыз, ааламдын ээси да кыргыз. Эми караңыз мына, көрүнө энергия экенсиң сен. Энергия бул арба экен, энергия бул периште экен. Анан көрүнө энергия кысылып албайт, денеңиздерди бош кармап. Ошо эфир убагында өтө чоң энергия өтөт. Анткени адам арстан алай энергияга толгон. Энергия өзү бир өтө ысыктык менен келет. Бул менин башыман өткөн. Башым айланып кетет энергия келген кезде. Денемен тер чыгып кетет. Анан ошо энергия жайгашат дагы, анан өтөт. Мисалга, проводко ток келгендей. Анан бул арстан алай сүйлөп атканда энергия өтөт. Сага да энергия жайгашат, буту колуң чымырайт. Ошондуктан адам эмне дедик өткөн эфирде? Бул провод эле экен деп. Проводду тартасың, ошо энергия, электроэнергия келсин деп. А адам бул бионур энергия. Көзгө көрүнбөгөн мындай биодон пайда болгон. Бионур энергия. Ошондуктан периште кысылбайт, арбай кысылбайт, урматтуулуу журтум. Мына биз астрология деп түшүнчү элек. Астрология бул Кудай, астрология бул мисалга адамга тагдырды ким буйруйт, кырсыкты ким буйруйт деп. Астрология же космос, мындайча айтканда, же Кудай. Азыр адамдын анатомиясы астрологиянын ролун аткарыш керек. Эгер сен пендемин десең, сенден энергия да чыкпайт, сенде ал паста түшүнүк болот. Ошондуктан бул илим аркылуу сен анатомияң, астрология экенин билдиң. Же болбосо эшикке чыгып, мен короону күрөйүн десем, кар күрөк керек болот. Чөп жыйнайын десем, айры керек болот. Чабайын десем, чалгы керек болот. Бир инструмент го, бир иш кылыш үчүн. Анысы кандай адамдын телосу да бул дүйнөгө инструмент сыяктуу эле келген. Мына менин оозум улуулукту сүйлөп атат. А улуу күчтөр айтайын десе, анда ооз болбогондон кийин сен ишаратын, кырсыктырганын же түшүнгөн бергенин түшүнбөй атпайсыңбы? Мына мен ошонун ролун аткарып атам. Ошондой эле күчүң бар, сен да ошондой күчүң бар. Мына ошентип туруп азыр анатомия астрологиянын ролун аткарыш керек. Же арбай болуп туруп кызмат аткарышың керек деген сөз. Анан арбай дегенде эле чочубаш керек. Арбай жок эмес, арбай бар. Тирүү адамда өзү арбай. Ал эмне кылып жүрөт ал атаң? Кандай жүрөт? Ал кошуна кандай? Десе, өз арбайын согуп жүрөт деген кыргызда сөз бар илгертен. Өз арбайын тартып жүрөт, өз арбайын көрүп жүрөт деген сөз бар. Өз арбайыңды көрчү дейт, өз арбайыңды тартчы деп коет. Көрдүңүзбү? Анысы кандай арбай деген мына адамдын ичинде бар. Адам эмнеден жаралды? Өнүккөн дүйнөдөн бул дүйнөгө атайын кызматка келди. Ошентип бул илимдин аягында эмне кылып калат дегенде, жана эволюциялык менен жол менен өскөндө адам күнбаш болуп туруп эми жаратуучулукту иштечи керек. Мына биз ошо